Акын дегенде биз албетте ыр жазган күнүмдүк жашоо турмуштан тарта коомдук социалдык көйгөйлөрүнө дейре кагаз бетине ачык түшүргөн чыгармачыл инсан да түшүнөбүз. Анткени алардын жүрөгү өтө сезимтал, айланабызда болгон ар кыл окуяларга баа берген, өзгөчө жөндөмгө ээ болушат эмеспи. Мына ушундай жазгыч акындардын катарын толуктаган Баткенден чыккан жаш акын Гүлзат Кудайбердиева учурда жүздөгөн ырлардын автору. Ал атагы алыска кеткен чек арадагы Аксай айылынан болот. Аймактагы байма-бай катталып турган окуялар жаш акындын чыгармачылыгында туулган жер, тынчтык жөнүндө ырлардын жаралуусуна түрткү берет. Биз бүгүн бул багытта Гүлзат Кудайбердиева менен баарлашып, анын бейнесин ачууга аракет кылдык. Саламатсызбы Гүлзат айым, кош келдиңиз. Алгач биздин маегибизди сиз өзүңүз жазган ырлар менен баштап берсеңиз. Ушул Баткенге арнап ыр жазган элем, окуп коеюн. Тоо жуттанып, этек жеңим көйнөгүм, тоо койнунда өстүм, өндүм, көгөрдүм. Көкүрөгү тоодой келген кеңпейил, чептей бекем, эрдиги күчелденмин. Алакандай болгон Баткен жеримдин, ааламга тең касиеттүү жеримин. Атак даңкы дүнүйөгө тараган чыгаандары жашап өткөн жерденмин. Биз билгенде сиз патриоттук маанидеги эле эмес, баардык багыттагы темаларда ыр жазасыз да. Өзгөчө сүйүү жөнүндө ырларыңызга белгилүү эстрада ырчылары оон жаратып ырдап келишет. Бул багытта ийгиликтериңиз менен да бөлүшүп кетсеңиз. Ильяс Абдыразаков менен байланышып, мен өзүм сунуштап көргөм ал мезгилде. Ошол обондоруңа ыр жазып көрөйүнчү дегенде, ал деле макул болгон дагы. Анан ошондон кийин Ильяс Абдыразаков экөөбүз иштешип калганбыз. Азыр бүгүнкү күндө Ильястын көптөгөн обондоруна ырларымды, тексттерди жазып, алган эмес, Ильяздан башка дагы ырчылар Жайнагүл Тентиева, Айжамал Кабылова сыяктуу, Толкунбек Куранбеков сыяктуу ырчылар ырдап жүрүшөт. Көбүнчөсү ырларымдын обону Ильяс Абдыразаковго таандык. Мына айтсаңыз, Гүлзат айым, кандай учурда сиз ыр жазасыз? Заман талабына жараша ырчылар буйртма берген учурлар да болобу? Көбүнчөсү ушул мага буйртма менен заказ беришет, буйртма менен чыгарып ыр жаздырышат. Анан негизинен баягы өзүңдүн ички дүйнөңдөгү, өзүңдүн ичиңдеги жазган ырлар бул башкача да. Анан буйртма менен жазган чыгармалар бат эле жазылып калат, бат эле жазылат. Негизинен өзүңдүн жашап жазган чыгармаларың бул көркөмдүүрөөк болот. Талантты өнүктүрүш үчүн биринчиден ушул акындар менен көбүрөөк бирге жүрүш керек, иш-чараларга катышыш керек. Андан сырткары ушул акындардын чыгармаларын окуп, ошолор менен өзүнүн чыгармаларын салыштырып, ушундай учурда мисалы бир чыгарманы окусаң деле өзүңдө эргүү пайда болот да. Ошол чыгарманын бир сөзү деле сага бир таасир берип, ошол сөздөн улам бир чыгарма жаралган учурлар болот да. Ошондуктан жаш калемгерлерге айтар элем, бул ырды акын болгондуктан ырды тапташ керек, ырды багыш керек да. Жөн эле отура бербестен ошол бир ырды жазыш үчүн көптөгөн ырларды окуш керек, көптөгөн чыгармаларды окусаң, ошондо өзүңө кандайдыр бир сөз таасир болуп, анан ыр жазган учурлар болот да. Азыркы учурда Баткен аймагында улуттук адабиятка, анан поэзия кызыккан жаштар арбын элеби? Алардын чыгармачылыгын өнүктүрүүгө шарттар барбы? Баткен облусубузда Москва кайрактары адабий клубунун филиалы бар. Баткен кайрактары деп, мунун координатору мен өзүм. Бирок тилекке каршы биздин адабий ийримде ондогон эле мүчөлөр бар. Булар дагы Баткен облусубуз өзгөчө облус болгонуна байланыштуубу же жашоо шартыбызга байланыштуубу, негедир бизде акындар деле анчалык өзүнүн чыгармачылыгына көп басым жасай бербейт да. Бул өкүнүчтүү. Ар бир акындар өздөрү менен өздөрү эле иштешет. Мында мисалы ийримге дагы чыгармачылык ийримде атайын уюшулуп иш-чара өткөзөйүн десең эч кимиз келбейт да. Себеп дегенде ушул азыр өзүңүздөр да көп болуп турасыздар. Баткен облусунда ар кандай кырдаалдар көп болгондуктан чыгармачылык менен дале анча иштеше беришпейт да, негедирчи. Өзүңүз тууралуу да айтып берсеңиз, кайсы кесиптин ээлисисиз, эмне менен алексиз дегендей? Аксай айылынан болом. Аксай айылында өсүп, Аксай айылында төрөлгөм, чоңойгом. 18 жашымдан турмушка чыккам. 3 баланын энесимин. Орус тили жана адабияты мугалимимин, бирок кесибим боюнча анча иштеген эмесмин. Журналистика кесипти аркалап калгам. Андан сырткары ушул чыгармачылык менен алектенем. Азыркы учурда Баткен регионалдык шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгында пресс катчы кызматында иштеп атам. Аксай айылынан болом десем эч ким билишчү эмес да. Аксай кайсы облустка карайт деп, азыр Аксай айылы баарын эле белгилүү болуп калды. Акыркы учурдагы кырдаалдар бул баардык эле адамдын көкүрөгүгө
өзгөчө тийди болуш керек деп ойлойм. Айрыкча мына Капчык айылындагы тажиктин кол салуусунан жабыркагандыгы бул чын айтканда жүрөгүм өтө оор тийди десем болот. Анткени айылдагы бардык үйлөрүбүз күйүп кетти. Албетте бул дагы эле менин чыгармачылыгыма өтө таасирин чоң тийгизе алды деп ойлойм. Буюрса көкүрөгүмдө ушул ойлор турат, жакшы чыгармалар жаралат деген. Мына босогодо да жаңы жыл келатат. Окурмандарыңыз үчүн дагы бир жакшы чыгармаңыздан окуп берсеңиз. Жаңы жылда ушул ар бир үйдө, ар бир адамдын көкүрөгүндө жаз болуп, ар бир үйдө тынчтык орносо деп тилейт элем. Ар бир адам өзүнүн бактын таап, ар бир үйдө ынтымак орносо, ар бир үйдө баланын үнү жаңырып турса, бакыт эмеспи? Анан мен ушул окурмандарга жүрөктөрүнө сүйүү каалап бир сүйүү жөнүндөгүлөрдөн окуп берип койсом. Эмне таптың? Өз дүйнөмө батпаган жүрөк менен, эч бирөөгө жакпаган мүнөз менен, өзүмдү өзүм сүйө албай жүрсөм анан, кай жеримди жактырып сүйдүң билбейм. Ширин сөзүн аячуу мүнөзүмдөн, мээрими жок башкага көздөрүмдөн, жылуулукту сиңирип жан дүйнөңө жай болдумбу кышында үшүтпөгөн. Мүмкүнчүлүк берилбей тандоо жактан, бул жашоодон орун таппай жүргөн жандан, бир муштумдай жүрөктүн ээси болгон, эмне таптың жарытаар акын кыздан. Гүлзат эже, сизге чоң рахмат. Сиз менен биз улуттук адабиятта татыктуу орун таап келаткан акын катары сыймыктанабыз. Сизге чыгармачылык ийгилик каалайбыз.